Assalamu alaikum tуугандар. Мен теги 2 күн болду, же 1 күн көчө болду. Көчө сурадым беле, мурдайын сурадым беле. Теги Атамбаевдин наамы боюнча Батыр деген теги Манас ордери жасаса медалдары боюнча суроо бердим беле. Жооп бергилечи деп. Анан бирөө да жооп бере алган жок, чын айтсам. Бир да колдоочусу мындай по факту жооп бере алган жок. Баары эле менин баягы жекеме асылып, жекече баягы сабатсызсың, анан тупойсуң, анан сен мындайсың деп жазгандар ушундай болду да. Илимиң жок, маңкуртсуң деген сөздөрдү жазып атышат. Эми деңгээлин көргөзүп атышат да өздөрүнчү. Мен нормаль суроо бердим. Ал жерде суроом деген мындай болгон да, колдоочулары жана фанаттары жана жугундук корлору депчи үч түрдүү колдоочуларын айткам да. Анан өздөрүн дагы ошо жугундук корлорго кошуп салганбы, анчамчалар таарынып жазыптыр. Маданияттуу суроо бербейсиңби, сурабайсыңбы деп. Жугундук корлор десе маданиятсыз болуп калат экенсиң. Ушундай понятие экен да. Эми мейли, ал өздөрүнүн деңгээли го. Бирок бир дагы Атамбаевди колдогон бирөөсү дагы по факту айтып чыккан жок. Ага каршылар, анан баягы убагында саясатка аралашып жүргөндөр айтты да, билгендерчи. Анан мен билбеген себебим туугандар, мен какшап келгем. Мен буга чейин саясатта вообще жок болчумун. Мен буга чейин аралашчу эмесмин. Бирин калып бирин өлдү эле жүргөн неме болчумун да, мен жаран болчумун. Баягы үмүт үзүлүп калган, Кыргызстанда баары жашабайбыз деген акыбалда жүргөн адам болчубуз да биз. Баары кетебиз, мамлекетибиз өнүкпөй калды, бүттү деп уже чөгүп кеткенбиз да баарыбыз. Уже бүттү, жоготобуз деп эле калганбыз Кыргызстаныбызда. Үмүт жок болчу. Анан ушу саясатка аралашканым менен ушул Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев келгенде мага мотивация, дух берди да. Ушул эки адам мага мотивация, дух берип, кадимкидей ушул эки адам келгенде мен сүйлөгүм келип, аралашкым келди да. Анткени сездим, жүрөгүм сезди. Ушул эки адам өнүктүрөт экенинчи. Көзүмдө жетти. Ошон үчүн аралашып баштадым туугандар. Ошо мен билбегендин, ошонун себеби, ошо билбегендик ошонуку да. Аралашпагандык. Ба сабатсыздык эмес. Бирөө жазыптыр, чоң эле киши жазыптыр, сабатсызсың, ошон үчүн билбейсиң депчи. Анан мен билишим боюнча эмне себептен алган, бирөө айтат Отунбаева берген, бирөө айтат Жээнбеков берген деп. Анан мен ойлоп коем, ошо башында эле ошо мен ойлогондой эле туура эле чыгып атат да. Ушул Кыргызстанда былыктын баарын кылып аткан, ызычуунун баарын уюштуруп аткан, президенттерди президент кылып аткан ушул Атамбаев деп калдым да мен. Ушул Атамбаев кылып атканбы баарын депчи. Роза Отунбаеваны президент кылып алып келип койду. Ошо президент кылып алып келип койгон үчүн Роза Отунбаева медаль бериптир. Данк медалыбы же кайсы медалин берген, бир медалин бериптир. Мени президент кылганыңа рахмат деп. Эми бир жыл болсо дагы хотя бы мен дагы бир Западтын идеологиясын киргизип алайын деп Роза Отунбаева музейлерге кирип тиги карапайым элди маңга эмесиңер, мамбетсиңер деп кыздарды чечинтип музейге койгон это искусство деп. Бир жыл болсо дагы идеологиясын киргизип, канча деген мыйзамдарын киргизип алды окшойт деп ойлоп калдым да, ошо Западтынчы. Ошон үчүн азыр бизде ушундай чыхарда болуп эле, аял менен эркектин ортосуна душмандык болуп эле, бала менен ата эненин ортосуна душмандык болуп эле бир кызыктай эле жашоо болуп баратат да. Анткени ошо мыйзамдарга киргизип алышкан окшойт убакта. Андан кийин президент өзү келип президент болуп, эми показуха болду да. Роза Отунбаеваны типа эл шайлап койду деп, аны да алдап алып келип коюптур. Кийин Атамбаев президент болуп калды, эл шайланды деп эле аны да алдап өзү президент болуп келип алыптыр. Кийин Жээнбековду да коем деп ойлогон да, эми Жээнбековду койду. Жээнбеков дагы эмне кыларын билбей, ыраазычылык үчүн деп ага да медаль берген турбайбы Жээнбеков. Мени президент кылганың үчүн молодец, рахмат сага деп. Анан кийин ал дагы ошентип ойлоп жүргөн, бирок анын башын айлантып, баягы айланткан жок эми, чындыкты айтып, бул Атамбаев өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп атат, сени ошон үчүн койду, сен көзүңдү ач, муну апарып камабасаң болбойт деп атып, анан апарып каматты да анычы. Ошондо мен ойлоп калдым туугандар, бул Кыргызстанда кылып аткан чыхарданын баарын уюштуруп аткан ушул Атамбаев экен деп ойлоп калдым менчи. Ошол даже ошо окуясын деле ошол ойлоп тапкан болуш керек деп ойлоп калдым менчи. Бүт зачинщики ошол окшойт деп ойлоп калдым. Мен ушундай жыйынтыкка келдим менин жаран катары өзүмдүн оюмду айтып атам. Бул менин жеке оюм да. Мен ушундай чечимге келип атам. Ушул Атамбаев бүт чыхарданы кылып аткан ошол Атамбаев. Ошол менин оюм. Мен суроомо ынандым. Мен суроо бердим, суроома жооп алдым.
и мен ошо жоопко жараша чечим чыгардым. Ошо мен президент болгонума ыраазымын. Сен мени президент кылганың үчүн да мен медальдарды берген туруп экөө тең. Атамбаев президент кылып турду ошондо. Мен ошондо таң калгам да. Роза Тумбаева кантип келип калды, убактылуу өкмөт болуп, кантип эме убактылуу президент болуп шайланып келди деп. Эл шайлады деген да, бирок эл анда кезде шайлоодо эле болгон эмес да, кантип болуп калды, мен таң калып калдым да. Эл кантип ошо Тумбаеваны шайласын деп таң калып атам да. Ал көрсө Атамбаев эле алып келип отурган турбайбы. Ошол туугандар, эми эмне дейбиз? Биз дагы ойлонушубуз керек. Баягы бул жерде баягы сен эмне кылып койдуң эле кыргыз эли үчүн деген дагы бир суроолор болду. Сен эмне кылдың, эмнени кыйраттың деп. Туугандар, бул жерде баарыбыз бир нерсени кыйратып анан чыгып сүйлөшүүбүз керек эмес. Биз Кыргызстандын жараны катары биз сүйлөшүүбүз керек чыгып. Кыргыздын жаранысыңбы бүттү, сен имеешь право сураганга, суроо бергенге, эси мээң жетип атса, эси ошого духуң жетип атса сурашың керек. Жараны катары. Сен Кыргызстандын жаранысыңбы, налог төлөп атасыңбы? Анда сенде көбүрөөк укук бар сураганга, кызыкканга. Ошол туугандар. Анан кызыгыш керек, сураш керек. Саясат менен кызыкпасак, бизди маңкурт кылып колдонуп кетет экенин дагы силер билдиңер, аны да сездиңер туугандар. Ортодо дежурныйлар ойноп кетет экенин, дежурныйлардын, кошоматчылардын, жугундукорлордун иштери эле оңолот экен, а карапайым эл биз жөн эле курал болуп эле жүрө берет экенбиз да, эсиле биз саясатка аралашпасак, илим билим албасак, саясатты өзүбүз үчүн түшүнүп албасак, ошентип курал боло берет экенбиз да. Ошон үчүн мынакей мен какшап келем, бай аралашпагыла, түшүнбөгөндөн кийин киришпегиле, сүйлөбөгүлө, түшүнсөңөр сүйлөгүлө, ызылдай бербегиле, бул бийликти колдогула, бул бийлик келип бизге мотивация берип атат. Мына мен эзели аралашпаган, мен мына аралашып калдым ушул бийлик келгенден кийин. Анткени көзүм жетип атат, бул бийлик жөндөн жөн баягы сүйлөгөн адамды апарып камай берет экенин билдим мен. Көзүм жетти. Мен дагы анча-мынча жерлерде өзүмдүн сындарымды айтып атам, өзүмдүн нараазычылыктарымды айтып атам. Көп нерселерди айтып эле атам. Бирок мени эч ким апарып камап жобосо, эскертүү берип жобосо, тияка чакырып, бияка чакырып ызылдаган жок эч кимчи. Нормально бара. Органдарга барсаң, органдар как положено иштеп калган. Мурункудай быдылалар жок. Баягы форманы кийип алып кыйын болгондор жок. Азыр сиз деп уважение менен сүйлөп калган. Баары сонун закондор иштеп калган туугандар. Ошон үчүн бул бийликти азыр биз колдоп, коштоп турушубуз керек. Ооба, кошомат кылып, там такыр эле кирип кетпеш керек, конечно, бирок колдоп турушубуз керек. Чегинен ашпай. Ошол туугандар. Анан Атамбаевди мен билдим. Өзүм үчүн мен билип алдым ким экенин. Дагы да билип алдым да. Атамбаевдин убагында мен мигрант болгом, ошонун кесепетинен, ошонун тилин кесепетинен. Эч ким менен алака түзбөй эле, эч ким менен мамиле түзбөй эле, ызылдашып эле тиги чек араны чеч деп тиги Өзбекстан чек арасы чеч десе чечпей койгон. Отмазка таап тиги Каримов өлмөйүнчө чечилбейт деп качып кеткен. Тажикстандыкын чечти, аяка вообще тумшугунтукка аяка даже басып барган эмес. Ойлоп табабыз Тажикстан чек арасын. Анан анча-мынчалар жато Тажикстан менен тынч болгонбуз, анан эч ким кыңк элчи эмес, анан мынтел кыңк дебейт да, эч ким барбаса аяка. Эч ким чек араны чечем дебесе, ким кыңк дейт дебейт да. Баягы наркобарондар кеңири наркотрафигин улантып атса, контрабанда уланып атса, ким кыңк дейт? Кыңк дебейт да. Чек араны чечердин алдында ошолордун баарын тыйыш керек, контрабанданы тыйыш керек, наркобарондорду тыйыш керек, ошондон анан чек ара чечилет. А ошентпесе сайылбайт да. Эч ким кыңк дебейт да. Анан аңкоолор ушинтип чыгып алып жаза бербегилечи эленайын. Өзүнчө эле мактай бербегилечи. Кыңк деген эмес. Ал деген 100 грамм бастырып алып эле жүргөн, тияка барып бир сайылып, тиги Нурсултан Назарбаевга сайылып, Каримовго сайылып, алар аз келгенсип кыргыз элине сайылып жүргөн, кыргыз элин малга таңепчи. Анын баарыбыз билебиз да. Анан кыйын болуп эле өзүнчө эле сүйлөбөгүлөчү эленайын. Алака түзгөн эмес, мамлекеттик эме, баягы президенттер должность алып атат да, президент катарычы. Ошону алып аткандан кийин көттү кысып, 5 жерден кысыпчы. Алака түзүш керек. Кошуна мамлекеттерим алака түзүш керек, урушпай. Келесе болбойчу. Анткени ал президенттер уруша турган болсо, карапайым элге эле кыйын, карапайым эл эле кыйналат. Президенттерге баары бир. Ошол кезде Атамбаев Назарбаевга сайлам деп, мен банкрот болгом ошонун кесепетинен. Чек ара жабылып калып. Каримов менен кырылыша берип, канча деген жарандар страдайт этти жөндөн жөн элечи. Канча деген жарандар страдайт этти жөн эле ошол келесонун айынан. Мамлекеттик кызматкерлер, президент баш болуп, баары тең алака түзүп, мамиле түзүп, жакшы шарттар түзүп, элге шарт түзүп, элди мындай билбейм, жолдорду ачып, могу торговляны ачыш керек, соода оборотту кылыш керек, жөн эле дөлдүрө бербейчи, ар кимге сайылыпчы.
Ар ким өзүнүн мамлекет ичиндеги коррупцияны жоюш керек. Тетигини коррупционер дебей, өзүнүн коррупционер экенин билиш керек болчу. Өзүнүн коррупционер экенин билбей туруп, тетигини коррупционер деп Назарбаевга сайылганын унутуп калдыңарбы? Хаятаңыз. Бу Кыргызстанда коррупцияны жою болбойбу? Аны эмне кылат? Аны балекетин алабы? Ал бул жөн эле популизм да. Жөн эле куру кыйкырык, бакырык, кыйын болуп эле сүйлөп коюп анан элге жагынуу болду. Ошол эле популизм менен алек болду. Шофер башкарды, ал 100 грамм менен басып коюп эле тиги коньяк менен эле ичип коюп эле жүрдү. Анан Путин чыкырса чуркап барып кулдук уруп, Путинге кошомат кылып, акча алып, Кытайга барып кошомат кылып, акча алып, карызга сайылып, ошентип эле жүрдү да. Акча алгандын, карызга алган акчанын натыйжасы жок. Каяка кетип атат, эмне кылып атат билбейт. Алып атат, өзүнө хан сарай салып атат. Мамлекеттик структура өнүкпөй атат, эчтеке өнүкпөй атат. Аны баарыңар билесиңер, жашынакай элечи. Бирок жөндөн жөн пиар этебиз деп, ошо Атамбаевди пиар кылабыз деп, Атамбаевди кайра чорт кылып көргөзүп атасыңар элгечи. Эл тупой эмес, жакшы түшүнүп алгыла. Силер кирип, мага комментарияда сабатсыз деп жазып койсоңор эле мен сабатсыз болуп калбайм айланайын. Өзү ошо сабатсыз адам гана кирип жазат ошентип сабатсыз деп. Анан мен сабатсыз болсом, мен мынчалык кирип аралашып, мынчалык кызыкпайт элем да. Мен сабатсыз болсом, мен жүрө бермекмин башымды уртпай. Киришпей, аралашпай. Мен акылым жетип аткан үчүн мен чыгып сурап атам, кызыгып атам. Ошо. Анан дагы бирөө чыкты эле, мен айтып берем чыгып сүйлөшөбүз деп. Ал да кирип алып мени басынтып, кемситип, анан мени чүнчүйтөм деп ойлодубу, эмне билбейм. Ошо ойдон жок болуп кетти. Мындан кийин эсиле жаза турган болсоңор, мага жеке асылбай, менин сабатсыздыгыма, менин эмем асылбай, ошол Атамбаев жөнүндө по-полочка мындай жазып айтып бергиле. Эмне себептен даже сен колдогон болсоң, эмне себептен колдодуң? Эмне болуп жыргап кеттиң Атамбаев малында? Эмне болуп өнүгүп кеттиң? Эмнең сен билбейм, эмне болуп жыргадың? Кошомат кылып, жугундуксун ичип жыргадыңбы же карапайым эл катары жыргадыңбы? Эмне болуп жыргадың? Ошону айт, жаз по полочка. Эс андай нерсе жок болсо, жазба анда. Анан тынч болчубуз, анан Тажикстан кыңк деген эмес, анан мыңк деген эмес деген сөздү токтоткула дейт. Токтоткула. Ал чегарага аралашпаган үчүн кыңк болгон эмес, ооба. Кыңк деген эмес дейт. Ошол туугандар, чача-мачаны токтотуп, могу Атамбаев темасын жаап, башка темага өткүлө.